саламатсыздарбы, жалпы жамаат, жалпы кыргыз эли ушул орозонун улуу айында Алла Тааламын улуу ысым менен баарыңыздар менен саламдашкым келет. Мен Тургунбек кызы Зухра, ушу башым азыраак сынуу келип, быйыл июль айында операция болуп, июнда Кыргызстанда операция болгон. Диагноз менен бардыңыз ошондо? Диагноз. Биринчи кыргыздарга кандай диагноз менен түштүңүз? Кыргыздар көргөндө УЗИ новообразование яичников берген, айтышкан. Бирок мен өзүм медик болгон үчүн, больницада чуркап эле иштеп жүргөнүм үчүн коллегаларым ишенген эмес да, мен онкология экенин ишенген эмес да. Анткени онкомаркерлерим таза болгон. Ошол убакта мен Баневскийге анализ тапшыргам. Онкомаркерлер, гистология, цитология таза чыгарган. Бул эмнени айтат, урматтуу кыргыз элим? Бизде бул жерде лабораторияларды жамандаш эмес да, булардын бетине кара көй жабыш эмес да. Балким ошол убакта мен анализдерим бир ушу кандай бир себептер менен неграмотный бир лаборанттын колуна түшүп калганбы деген эле бир нерсени айткым келет да. Баардык ушу лабораториянын баарын атын айтып мен каралагым келбейт орозонун айында. Анан ошо айтканда эле яичникти башында эле айтышкан, бирок то, что яичник жатып алып ичегени, товарсыкты, жон ичегени, сильмовидный кишканы, тонкий кишканы чиритүүнү көрүшкөн эмес да булар. Ошондо айтышкан эмес да булар. Анткени МРТ жасашкан эмес. Булар недообследование кылышып эле операция кылып коюшкан, киста дешип эле. Бир күндө мындай онкология шешебейт. Бул сиздики киста эле деп коюшкан да. Анан кийин эмеге ачканда уже инфильтратты көрүшүп, ичегиде шишикти көрүшүп, баягы яичник жатып алып ичегилерди чирип бергенин көрүшүп, анан даярдыгы жок киришкен да. Анткени жанагы тонкий, толстый кишечниктердин баарын кескенден кийин колостома чыгарыш керек эле булар. Резекция мочевой пузыря жасаш керек эле. Ошонун баарына булар даярдыксыз киришкен да. Эжеке, мына сиз жөнөкөй тил менен да түшүндүрүп койсоңуз, ошондо эми ачты да, кыргызча айтканда ачып, анан эмне дешти, стадия, канчанчы стадия дешти, же болбойт дештиби, ошону да жөнөкөй тил менен айтып койсоңуз. Булар ачып, ачканча жанагынтип эле булар киста деп ачышты. Ачкандан кийин анализ алышты, биопсия алышты, биоматериал алышты, аны кийинки текшерүүгө жөнөтүштү да. Бирок мен врачтан сурадым да, чыкканда, анткени мен өзүм медик болгон үчүн наркоздон бат эле тарадым да. Бат эле өзүмө келип калдым. Анан айттым да, эмне үчүн меники сложный дебетиңиз беле, эмне үчүн мен бат эле өзүмө келип калдым наркоздон дегенде, врач ачыгын айткан жок. Анализ келсин, мен анализден кийин сүйлөшөм деп койду да. Анан мен ошо операция жасаган, перевязка жасаган, перевязка медсестрага акча берип, мен ошондон билип алдым да. Мага ачыгын эле айтыңызчы. Анткени эгер мен бат эле чыксам, булар значит меникин алган жок дедим да. Анан ошондо ошо медсестра айтты, жок, эжесиникин алган жок. Анткени органдардын көбү чирип кетиптир, ала албай коюшту. Даярдыгы жок кирген үчүн ала албай коюшту деди да. Ошондой эле мен врачка кирип, ачык эле сүйлөшүп, мага выписканы бериңиз, мен Москвага кетем, может мен Израилге барам, может мен Турцияга барам, но мен жасатышым керек. Зачем мен силердин анализиңерди күтүп отурушум керек? Күтүп отурганда деле бул анализди Москва признавать этпейт, мен билем да. Алар өздөрү обследование жасашат. Ошон үчүн эле мен операциядан кийин сразу эле Москвага барып, ушу частный клиникага барып, анан кийин өздөрү айткандай эле 11 саат жасашты. 7 органды бир жасашкан, жасаганда 5 күндө выписка кылышкан. Именно Хадаса деген частный клиника бар Москвадагы, Сколководагы. Анан 5 күндөн чыгып, 3 ай контролдо болдум Москвада. Жиптерим алышты, 2 бөйрөгүмө стенд коюшкан, стентирование кылышкан бөйрөктү. Аны алышты, анан кийин химия беришти. Биринчи этап химия өттүм Москвадан. Анан өткөндөн кийин алар уруксат бербеди учканга. Жок дегенде 2-ни 3-тү алып, анан 1 ай эсап учушуңуз керек. Анткени после химии билем да, лейкоцит түшөт, кан коюлат, давление көтөрүлөт. Анан ошон үчүн самолетто учушка после химия кыйынчылык туудурат эле да. Анан биринчи химияны алгандан 1 ай эс алдым дагы, отказ жазып өзүм врачыма, өзүмдүн желанием менен Кыргызстанга барам деп, анан кийин Кыргызстанга келбей, мен Москвада дарылана берет элем, до конца эле. 6 ай химияны алып, 6 айдан 1 ай эс алып, мен шашпай эле келет элем. Себеп мындай болду, жанагындай чоң обширный операция жасагандан кийин мен диарея болуп туруп алдым. Анткени антибиотиктик ударная доза беришти мага. Күнүнө 4 миллиондон 3 мал 12 миллион антибиотик алып аттым мен. Ошону организм аш кыла албай, ичегиде 7 жеринен резекция кылышкан, тонкий, толстый, сигмовидный, ошолордун баары өзүнө кире албай, организмде баягы стартовый бир иммунитет жок болуп калды да.
Анан кийин пробиотиктер вообще жардам бербей койду. Бир 100 миңден ашык акчага балам пробиотик алып берди. Анан бирок бул жардам бербегендиктен анан кийин мен жооп мен барышым керек да. Анан YouTube'дан уже мен ушу нейтрализационный медицина издей баштадым да. Издеп анан кийин Кенже эжени таптым, Мелис мырзаны таптым, бир Гүлназ деген бар экен, аны таптым. Анан кийин Кыргызстанга барып мен уже билип калдым да, что мен чөп чагы ичпесем бул мага жардам бербесин билип калдым. Вес жогото баштадым азаттан. 3 айдын ичинде 12 килограмм вес жоготтум после операция. Анан Кыргызстанга келгенимдин бир себеби ушул болду да. Анан келип бир жерден наканит ичип, келгенде ошол жерден наканит ичип, туура эмес ичип, передозировка болуп, после операциянан кийин 2 саат ошо өлүм менен алышып нары барып бери келдим да. Анан ошол убакта мен өзүм медик болгон үчүн өзүм баягы укол сайып, сүт ичип, кайнак суу менен лимон ичип, анан кийин рингер сайып, физраствор сайып, витамин С менен анан кийин 2,5 саат дегенде өзүмө келгем да. Катып, колдорум тырышып, башымдын сөөктөрү аябай катып, көздөрүм чоңоюп, кызымдын үйүндө болчумун. Анан кийин күйөө балам келип, анан кийин күйөө балам капельница коюп, анан кийин 2,5 саат дегенде өзүмө келгем. Скорая келген, бирок скорая эч нерсе жардам бере албай койгон да, 1,5 сааттан келишкен. Бирок эчтеке бере албай коюшкан. Анткени алар көрдү, онкология экенин көрдү, передозировканы көрүштү, анан кийин мындай үмүт үзгөндөй эле болушту да. Эчтеке жардам беришкен жок, даже таблетка эчтеке беришкен жок. Анан ошондон кийин мен Мелис мырзага келип, Мелис мырзага ачык эле айттым, что мен передозировка болдум, ушундай болду деп акыбалын түшүндүрүп, ал убакта акыбалым аябай начар эле, баса албайт элем. Күйөө балам жетелеп алып келген. Анан дарыларды ичип, анан кийин 10 күнгө жеткен жокмун. Мелис мырзалардын дарын ичкенден кийин мен 10 күнгө жетпей диареям басылганда, кадимкидей токтоп, өзүмө келип, аппетит пайда болуп, анан кийин ошо тамак иче албайт элем да. Диета до сих пор эле диета ичем. 9 ай болуп калды, дагы эле диета ичем. Анан кийин басылгандай уже мен тамагым сиңип, анан кийин 3 ай жүрдүм. 3 айга чейин баягы ысык суугум аралашып калганда аябай üşүт элем. Сентябрь айында үйдө обогреватель сайып отурат элем да. После передозировки тем более ошондой üşүп калганда. Анан кийин ысык суугум бөлүнгөндөн анан кийин мен вес кошо баштадым. Бирок тамагымы режимди аябай жакшы кармадым. Ошо эбирей врачтар эмнени же десе жеп, эмнени ич десе ичип, ичпе десе ичпей, ошо минута секундасына чейин баарын жазып дептерге. Мелис мырзанын дарыларын да жазып, анан кийин ушул дарылар кайсыл убакта организмге кандай жардам берип атат, кайсыл дары мага жакпай атат. Ушу Мелис мырзанын дарыларынан деле мен кабыл албаган, организм кабыл албаган дарыларды Мелис мырза менен байланышып, сүйлөшүп, анан токтотуп коюп аттым да. Организм кабыл албай атат деп мен билип аттым да. Анан режимди кармап, тамактарымды ичип, бирок бул онкологияда эң негизги нерсе ушу дарыларга кошо эле режимди жакшы кармаш керек экен да. Анан позитивди жок кылбаш керек экен да. Адам постоянно позитивде болуп, күчтүү болуп, ушу ичип аткан дарыларыма ишенип, баардык нерсе Алладан эмесчи. Анан кийин ушу мен биринчи операция болуп, андан чыктым. Экинчи операция ушундай оор операция болуп, Алла Таалам андан сактап калды. Андан кийин наканит ичирип передозировка болуп, анда билбей калдым. Анан кийин ушу Алла Таалам алдында мен жасай турган иштерим бар болуш керек менин. Дагы мен ушундай мага мүмкүнчүлүк берип атканда мен аракет кылышым керек деген ушундай бир мотивация. Азыр дагы жара жөнөкөй эл үчүн түшүнүктүү болду. Эл ушуну сурайт да. Врачтар кайра канча айда келесиң деген, кандай болот элдик медицина менен да дарыланасыз, кандай болот ошондо тиги врачтарга барасызбы же ушу Мелистин методу менен эле кете бересизби? Кандай болот экен диагноз? Медик болгон үчүн мен ай сайын анализ тапшырып, УЗИге түшүп, онкомаркерлерди тапшырып өзүм контролдоп турдум. Мелис мырза дарыларды ичип атканда деле, анткени боорум жашыман эле боорумда проблема бар, с детства эле боорум ооруйт да, мен гепатит А болгон. Ошон үчүн бул настойкалар на спирту болгон үчүн менин боорума кичине кыйынчылык болду да. Дары башка жагыма жардам бергени менен боорум кыйналды да. И ошол убакта мен анан кийин сүт ичип, буудайды өндүрүп, буудайдын сүтүн ичип, маш өндүрүп, маштын сүтүн ичип, миндаль деп коебуз, бадамдын данеги, өрүктүн данеги, ушуларды сууга чылап, аларды тирилтип, анан алардын сүтүн ичип, анан кийин тамактарымды тескеп, тузун аз кылып, шорпо такыр ичкен жокмун. Анткени эбирейлер шорпо ичирбейт экен да. При онкологии шорпону такыр ичирбейт экен.
Анан малдын этин, жылкынын этин, койдун этин, уйдун этин дагы уруксат беришпейт экен. Бир айга 35 грамм уруксат беришет экен, калганын тоок менен балык жегизишет экен да. Анан ошол режим менин диагнозум менен эврейлер жазган режимде кармаш өтө оор экен да. Анткени почти голодаешь. Эчтеке жебейсиң да. Эртең менен азыраак жейсиң, түштө азыраак жейсиң. Анын үстүнө ичегелердин баары жети жеринен резекция болуп, колостома чыкпаган үчүн ичегелерди мынтип тирелгенине жол бербеш керек экен да. Ичеги толбош керек экен. Ошон үчүн ошо грамм 2 кашык 3 кашык баягы режим менен мен 8 ай 9 ай болуп калды, ошол режим менен жашайм да. Ошондо сиз Мелистин методу менен дарыланып баштаганыңыздан бери канча убакыт өттү? Андан бери сентябрдан бери ичип атам. Сентябрдын 19-у келген. 7 ай болуп калыптыр, 7 ай болуп калыптыр. Анан жакшы, анан көбү сурашат. Ошондо 2 кашык, 3 кашык оокат менен сиз кантип вес кошуп атасыз деп сурашат да. Анткени өзүм операция киргенде 63 менен кирген, Москвага барганда. После операции 59 менен чыккан. Бирок 3 айдын ичинде 51, 52, 49га чейин түшкөн да весим. Андан кийин Мелис Мырзага келген убакта мен 52 килограмм элем. Дары ичип баштаганда. Анан азыр Аллага шүгүр 60га жетип калдым. Айына 3 килограмм, 2,5 килограммдан кошуп аттым да. Ошол эле диета менен, дарылардын жардамы менен, Алланын амири менен дегендей. Ошондо эми өзүңүздүн туюм боюнча рак клеткалар токтоду өсүүсү? Ооба, онкомаркерлер 0, УЗИден көрүп атам, жок. Тигилер алып койгондон кийин жанагы негизи рак кандай болот? Мисалы, тигилер алып коет го. Алып койгондон кийин кайра көбөйө берет. Анан сиздики кандай болот экен? Кээ бирлер кайра көбөйүп кете берет го. Анткени менин акыбалым менен эгер мен режим сактабасам, тамагымды тартпасам, ширеңди кече берсем, анан Мелис Мырзанын дарыларын туура ичпегенде менде рецидив болот эле, кайталануу болот эле да, 9 айдын ичиндечи. Анткени меникинен жакшы эле бир эле ичегесинен болгондордун деле онкологиядагы анализ тапшырып жүрдүм, УЗИде жүрдүм, көп адамдар менен жолугуп, көп адамдар менен баарлаштым да. Анан ошолор 2 айдан кийин, 3 айдан кийин эле бир эле ичегесинен болгондор деле кайра чыгып, кайра операцияга келип, кайра даярданатам дегендер жооптурдум да. Анан ошолор менен сүйлөшсөм, эч режим сакташпаптыр, эч оокаташын тартпаптыр да. Шириндик жеп, уйдун этин жеп, койдун этин жеп, жылкыныкын жешип, тойлорго барышып, жана китайский балыктарды, китайский окрашкаларды жеп эле жүргөн адамдар экен да. Анан ошону сурасам, врачтар айтпайт экен да, режимди вообще врачтар айтпайт экен. Биздикилер, Ошо айтпайт деди да, баарын жей бергиле. Ошондо кандай болуп калды? Эми азыр сиз баары бир эле Кыргызстанда учеттосуз да. Ооба. Ошондо буларга барып көрүнүп турасызбы же эми тиги еврейлерге барып көрүнүш керек болобу? Еврейлерге анализдерин жөнөтөм, сүйлөшөм, анан кийин өзү 6 айдан кийин келесиз деген, келип обследование өтүп кетесиз, химия бүткөндөн кийин келесиз деген. 6 айдан кийин онкомаркер тапшырдым, анализдерин тапшырдым, УЗИлерин жөнөттүм. Мынтип айтты да, келгенге сизге эч муктаждык жок деди да. Супер деди да, бул кандай баягы Алла Тааланын бир белеги. Жок, аларга сиз айттыңызбы мына неме элдик медицина менен дарылантам деп айттыңыз. Айтсаңыз эмнетешти, кандай кабыл алышты? Аканит ичип атам десем, алар аканитти билет экен, Москва билет экен. Москва эмес, Америка ичип атпайбы азыр. Россия бүт ичип атат, Самарканд ичип атат. Анан кийин алар деле билет экен, они тоже в курсе. Билебиз дешти, эгер жардам берип атса, сиз туура ичсеңиз, иче алсаңыз, ичкенди билсеңиз, только рады дешти да. Анан 15 грамм билесиз деди, 15 грамм сети жок болуп койду, аны билишиңиз керек деди да. Ошон демек азыр ичип атасыз. Процесс дарылануу процессинде. Мелис Мырзанын дарыларын ичем, 10 күн ичем. 10 күндөн кийин витаминдерди ичем, ошол эле баягы шиповник, сары жыгач, долоно. Андан кийин сүт ичем, 10 күн, 15 күн сүт ичем. Жанагы эле буудайды өндүрүп ичем, маш өндүрүп ичем. Мелис Мырза, сизде кандай сөз бар бул Зухра айым сизге эмнеси менен эсинде калды? Көп миң түркүн адамдар келет да. Ушу Зухра айымдан үлгү ала турган башка орукчандар эмне касиети бар экен, бул эженин кандай сапаты бар экен? Мага келгенде эле бир-эки сүйлөшкөндөн кийин эле мен кийин келем деген жок болгону менен өзү ызмайт дедим да, сен вообще айыгыш керексиң, анализин көрүп эле турам, айыга турган эле нерсе да бул чын.
Айгыш керексиң сен, давай баштайбыз деп турган дарилерди принудительно эле алдырткам. Нече үчүнөн бир 3 айдан кийин анализ сонун болуп калганын айттым. Все, давай муну группада жүрөсүң, бир нерде группада чересчур эмес кылып аткан кишилер көп. Ушуларга сен хотя бы поддержка кылып, сен как медик айтып турчу деп азыр группада көп нерсени Зухра командир. Как командир да. Мага жакшы болду да, көп нерсе. Консультант. Себеби менден сурайт, там билгениңерди кылгыч, мен эле учукпайм да, там кандыбыз ичип турган только муну чесиңер деп тамакты Зухрайым полный айтып турат. Мындай ичкиле, тигиндей ичкиле, мындай кылгыла, тигиндей кылгыла. Бир жагы ошол жакшы болуп атат ушулда. Мына Зухрайымга дагы бир суроо да, эми ушуну билбегендер бар да. Анан такыр кабыл албагандар бар да, элдик медицинаны. Ошолор сиздин акыбалды эмне кылат? Обычно, адатта. Мисалы үчүн, бул онкология деген приговор эмес да, бул өлүм эмес да. Адамдар ушундай кабыл алыш керек да. Онкология десе эле стресс, депрессия болушу элдер өзүн-өзү жоготуп коет да. Мага да көп кайгылышат, көп суроо беришет да. Анан ушуларга айтат элем да, биринчи өзүңөрдү колго алып, анан кийин алдыра турган нерсе болот. Мисалы үчүн, ушу дарыга келгиче, элдик медицинага келгиче өтүшүп кеткен нерселерди алдырыш керек сөзсүз. Алдыргандан кийин анан кийин контролго отуруш керек да. Ошол кайра өсүп, кайра дагы экинчи жолу дагы операцион столго жатып калбаш үчүн контролго келиш керек да сөзсүз. Мисалы үчүн мен азыр өзүмдү контролдомун. Ошо кайра өсүп кетпеш үчүн, кайра өрчүп кетпеш үчүн организмди контролдоп, ошо элдик дарыларды ичип, месимиздан дарысын ичип, Аллага шүгүр, Кудайдын Аллага сүйүнсүн, мынакей жаркыраган жазды көрөсүң деген буйрук бар экен, Алланын чечими бар экен жашайсың деген. Аллага шүгүр жашап, дарыланып, ичип, жумушка чыгып, эл катары, элдин катарына кошулуп. Жумушка чыктыңызбы? Врач болуп. Медсестра. Медсестра. Жумушка чыгып иштеп атам. Аллага шүгүр жакшы. Азыр эми сиз тиги врачтар капа болуп калбайбы? Мына кыргыз врачтар ката кетириптир деп атасыз, ошону укса. Врачтарга ошондой эле байланышкан, байланышып айткам. Эми Алла баарын Алла таалам көрдү. Жаман жакшы айтышкан жокпуз. Силер туура эмес кылып койдуңар. Обследование кылбай мени ушундай туура эмес операция кылып койдуңар деп эле врачтарга асылган жокмун. Анткени өзүң медик болгондон кийин ар бир адам мындай ошибка кылат да. Катасы жок, баягы эч нерсе болбойт да бул жашоодочу. Мисалы үчүн мен деле ката кылам да, мен деле ошибкам бар да. Анан кийин ошон үчүн эми бир Кудайга тапшырдым баардык нерсени. Алла таалам аркасынан ушунчалык жакшы нерсени берип, ушунчалык аркасынан баягы рызкылардын эшигин ачып, шифа берип аткандан кийин мен баарына ыраазымын да Алланын алдында. Ишенесиз да? Айыгыптагы өмүрүңүз узарышына ишенесиз, ишеним бар. Аллага шүгүр, ишеним бар. Ар бир адам ишениш керек да, ишенип ичиш керек. Ар бир адам ниетине жараша табат экен да бул нерсени. Ниет кандай болсо, ниет түз болсо башынан эле. Анткени мен Москвага келип атканда айткандай, ушу народный медицина, ушу Угоргошун, именно ушу Угоргошун эле келгем да, ушуга эле келгем да. Угорго дешсем мен айыгам деп келгем да. Ниетимде мен аконитти билбейт элем анда эмени. Ониксти эле билбейт элем, БАДы билбейт элем, болиголовду билбейт элем. Мен болгон эле ушу Угоргошун эле келгем да ичемде. Анан Аллага шүгүр. Комплекстүү түрдө дарылар ичип атасыз. Ооба, ошо бир дарынын аркасынан баарын ичип, Аллага шүгүр.